Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыялдануу. Адам ар түрдүү заттардын, образдарынын мазмунунун талдаганда кабыл алынган заттардын касиеттерин толук эске алып чектелбестен жаңы ойлоого, мүмкүн болбогон элементтер менен кошумчалап кайра башынан элестетет. Элестетилген образ кабыл алынган реалдуу заттын бардык касиеттери менен толук кайталанышы эмес, анын болжолдуу модели болуп саналат. Адам кабыл алынган затты элестеткенде жалаң гана кыялга батуу менен чектелбестен, аны өзү каалагандай кайра жаратат, өзгөртөт. Бул анын айбандардан айырмалаган бир касиети. Ошон үчүн горкий кыялдануу ойлонуу жана ой пикир гана адамды айбандардан жогору көрсөтөт деп жазган. Кыялдануу процесси адамдардын күндүлүк турмушунда кеңири практикалык жардам берет. 1890-жылы Петербургда бири гезитке адамды кейиткен окуя жарыяланган. Анда белгисиз адамдын бой жеткен бир кызды чатырга чыгып алып, кызды чатырга алып чыгып кордоп өлтүргөнү болуп, трагедияга таасирленген бир сүрөтчү кыздын табытын өлтүрүлгөн жерин тастыктаган чыгарма жаратат. Кийин кылмышкер көргөзгөндөгү ал сүрөттөн өзүн таанып кайгырып турган жеринде колго түшөт. Кылмышкер сүрөтчү менен бирге сурак берип, ал күнөөсүн толук мойнуна алган. Сүрөтчү киши өлтүргүчтү элестетүү менен жөн гана өзүнүн элестетүүсү менен сүрөт тартканын айткан. Ошондуктан материализм жана эмпирокритизм деген эмгегинде фантазия бул эки улуу дөөлөттүн сапаты деген. Кыялданууда конкреттүү окуянын образы толук кайталанып эле коюлбастан кабылданбаган жаңы кыял, белгисиз элементтер да ойлоп табылат. Кыялдануунун табиятын терен билүү үчүн анын башка психикалык процесстер менен эмоция, ойлоо же эс менен дейбиз, салыштырып кароо зарыл. Кыялдануунун негизин эске түшүрүү жана аны кайтадан кайта жаратуу деген эки процесс дейлейт. Бирок алар бири-биринен аткарган кызматы боюнча айырмаланат. Эске түпкүрүндө кабыл алынган заттардын образдары өзгөрүлбөй кайталанат. Мындай процесс эске таандык, ансыз эс кубулушу жашабайт. Кайра жаратуу да заттын образынын мазмунун каалагандай өзгөртөт. Бул элестетүүнүн негизги кызматы. Кыялдануу менен адамдын өткөн тажрыйбасы башка нукка бурулат, бийиктикке көтөрүлөт. Эски образдардын негизинде жаңы образдар жаралат. Кыялданууда эмоция процесси негизги орунду ээлейт. Эмоция адамды чыгармачылык деңгээлге көтөрүп, кабыл алган зат менен болгон байланышын активдештирет. Оң эмоционалдуу абалда турган адам ойлоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңири колдонуп, жаңы чектерди табат. Мисалы, адам бир конкреттүү сүйгөн адамын өзү каалаган касиеттер менен аруулап, өзүнүн идеалын жакындатып, реалдуулуктан алыстаган бир образды түзөт.
Байыркы грек санатын алсак, ал грек санатында нерселердин өз эмес алар жөнүндө кыялда жаралган элес кыйнайт деп бекеринен айтышпаган. Адамдын бул өзгөчөлүгүн Бальзак «Унутулган кыялдар» деген чыгармаларында айкын сүрөттөйт. Бул атактуу аялдын бетинин түсү көздү уялтат. Анын сурмалуу кой көздөрү жанып турат. Ал эми куюлуп түшкөн мурду чапжаак келбетине жарашып, өзгөчө мээрим берип, аппак көйнөктөн кеңири жакасынан акыреги, көкүрөккө карай түшкөн бир кооз сайма ачык байкалат. Ушул эле каарман аялды 2 же бир 10 айдан кийин Парижде театрда жолуктурганда анын реалдуу портретин жазуучу бир төмөндөгүдөй берген. Бою өтө узун, өңү сепкилдүү, сапсары, бир катыңкы тартып турат. Эпсиз, менменсип кылыктанат. Элеттик манерада сүйлөйт. Эң негизгиси бул жарашыксыз. Ойлоо менен элестетүүнүн жалпылыгы биринчиден бул эки процесстин адам келечекти көрө билгендигинде, экинчиден экөө тең көбүнчө проблемалык кырдаалдарда пайда болуп, личносттин талабы менен мотивдешет. Бирок проблемалык кырдаалдардын ар түрдүү аныктыкта тактыкта болору маалым. Эгер проблеманын алгачкы закондору, материалдары белгилүү болсо, анда маселени чечүү үчүн ойлоо ишке чегерилет. Тескерисинче, проблеманын алгачкы материалдарында белгисиз, анык эмес жактар көбүрөөк учураса, элестетүү закондорун колдонгон оң. Ошентип, алдыга койгон проблемалык жагдайларга жана алардын тактыгына, даражасына жараша бирде ойлоо, бирде элестетүү процесстери бири-бирине алгоолошуп уруна берет. Кыялдануу башка бир психикалык процесстерден негизги чечимди кабыл алууда. Ойлоо үчүн керектүү материалдар жетишсиз учурда проблемалык кырдаалды туура чечип, ага оптималдуу жол көрсөтүш жагы менен айырмаланат жана баалуу дейбиз. Ал адамда болгон маалыматтардын негизинде жаңы идеяларды, элестерди пайда кылуучу чындыкты чагылдыруунун өзгөчө бир формасы. Короленко, Фролова өздөрүнүн «Кыялдануунун керемети» деген китебинде кыялдануу боюнча жазылган окумуштуулардын, жазуучулардын ар түрдүү ойлорун иреттеп беришкен. Анда бир кызыктуу материалдар Гарвард университетинин профессору Ричард кыялдануу түшүнүгүнүн 5 маанисин келтирген. Адамдын өз оюн ачык же салыштырып билдирүү жөндөмдүүлүгү, адамдагы башка адамдардын акыл эсин, абалын күчөтүү жөндөмдүүлүгү, адамдын чыгармачылыкка, тапкычтыкка карата болгон ийкемдүүлүгү, жанаша коюлбаган, жакындашпаган нерселерди бир бүтүнгө алып келип бириктирүү касиети, нерселердин кандайдыр бир эффективдүү, адаттан тышкаркы байланыш жолдору. Кыялдануу бул адамдагы синтетикалык жана логикалык күч. Советтик психолог Брушлинский жаңы нерсени жаратуу элестетүүнүн функциясына карабастан ойлонууну бири менен өтө тыгыз ажыратууга болбой турган процесстер катары караган. Ошентип кыялдануу адамда болгон маалыматтарга таянып, жаңы идеяларды, элестерди пайда кылган чындыкты
чагылдыруунун өзгөчө бир формасы. Кыялдануунун физиологиялык негизи дейбиз. Кыялдануу процесси баш мээнин иш аракетинин натыйжасы экендигин эч ким шек санабайт. Башка психикалык процесстердей эле мээнин кыртышынын ишмердүүлүгүнөн келип чыгат. Бирок элестетүүнүн эмоция менен болгон байланышын эске алсак, жалаң гана кыртыш эмес, баш мээнин тереңинде жайгашкан участкалар дагы катышат. Бул божомолду акыркы илимий фактылар дагы далилдейт. Кыялдануу же элестетүүнү пайда кылуучу мээнин тереңинде жайланышкан бөлүктөргө гипоталамо-лимбикалык система кирет. Кокус бул системага доо кете турган болсо, адамдын иш аракеттери пландашпаган үзгүлтүктүү мүнөзгө өтөт. Берилген жумуштун инструкциясынын жардамы менен аткарылып, өз алдынча аракеттенүүгө жөндөмсүз болуп калат. Кыялдануунун физиологиялык негизи жөнүндө психикалык процесстердей эле белгилүү бир деңгээлде ишенимдүү сөз айтууга мүмкүнчүлүк жок. Кыялдануунун түрлөрү. Кыялдануу активдүү жана пассивдүү болуп экиге бөлүнөт. Пассивдүү кыялдануу адам өзүнүн кетирген катасынын натыйжасында же жашоо шарттарынын оордугунан же болбосо бир өзү күчүнө ишене бербегендигинен, ишти аткарууда реалдуу ой жүгүртүүдөн алыстап, фантазияга, кыялда аткарыла турган бир жеңил жолдорду издөөгө өтөт. Адамдын мындай абалы пассивдүү элестетүү деп аталат. Мисалы, Гогольдун чыгармасындагы Маниловдун образын мисал келтирсек болот. Манилов өзүнүн короосунда эскек креслосунда отуруп алып, жанындагы кичинекей көлчөсүнө көз чаптырып, жер алдында заңгыраган туннель каздыруу, көлдүн үстү менен чоң көпүрө салдыруу, көпүрөнүн эки жагына дыйкандарга керектүү бир түрдүү буюмдар сатыла турган чоң магазиндерди ачуу жөнүндө ойго чөмүлөт. Бул ойду ойлогондо тамылжып, өзүнчө бир магдырап кетчү. Бирок мындай ойлор ар дайым кыял деңгээлинде гана калчу. Пассивдүү кыялдануу ниеттелген жана ниеттелбеген элестетүү болуп экиге бөлүнөт. Ниеттелген кыялданууга таттуу кыял ачык мисал болот. Таттуу кыял образдын артынан экинчи образдын иретсиз удаалаш келүүсү менен мүнөздөлөт. Анда образдар системага, багытка ээ болбойт. Ойлоо аркылуу иретке салынбайт. Көп учурда пайда болгон образдар адамга жагымдуу туюлат. Таттуу кыял дем алууда, өтө чарчаганда, катуу уйкуга киргенде, нерв системасы бир начарлаганда пайда болот. Француз психологу Реба бир кызык мисал келтирген. Кичинекей дарыкананын сатуучусу иш маалында креслосунда отуруп, таттуу кыялга берилип кетет. Өзүн чексиз бир байлыкка ээ болгон, малайларды жумшаган, атактуу бир меймандарды күткөн чоң мырза катары сезип, магдырап, мурутунан жылмайып отурганда, сырттан кардар кирип, кирүүгө мүмкүнбү деп сурап калат. Кыялданып отурган дарыканачы сизди бүгүн мырза кабыл албайт деп жооп бериптир. Бирок өзүнүн абалын тез түшүнө коюп, кечирим сураган. Таттуу кыялда адам реалдуу дүйнөдө болбогон, өзүнө жагымдуу образдарды дүйнөнү түзөт. Анын кучагында бир убактылуу жашайт.
Пассивдүү кыялдануу ниеттелбеген түрдө да учурайт. Бирок ал аң сезимдин иш аракетинин начарлашынан, адамдын убактылуу ишсиз отурушунан, бир патологиялык өзгөрүүдө пайда болот. Ал эми активдүү кыялдануу чыгармачылык жана кайра түзүүчү кыялдануу болуп экиге бөлүнөт. Кайра түзүүчү кыялдануу адам баласынын иш тажрыйбалары топтолгон схемаларды, сызмаларды, ноталык белгилерди, белгисиз бир объектинин элементин үйрөнүүдөн пайда болгон образ. Бул элестетүүдө үйрөнүлүүчү нерсе объективдүү жашайт. Башка кишилердин тажрыйбасында учураса да, конкреттүү үйрөнүүгө адамдын иш аракеттеринде биринчи кездешет. Мисалы, курула элек машинанын бир машина менен таанышып, анын пайдаланып жүргөндөрдүн артыкчылыгын байкоо кыйын эмес. Шаардын келечектеги картасын кароо менен керектүү бир маалыматтарга ээ боло алабыз. Биолог Кювье бир канча миңдеген жыл мурун жашаган белгисиз жаныбардын элементин таап, анын толук облигин түзө алган. Советтик антрополог байыркы адамдын баш сөөгүн изилдеп, анын толук тулку боюн кайра жараткан. Чыгармачылык кыялдануу личносттин же инсандын объективдүү түрдө жашабаган жана анын иш аракетинде кездешпеген бир образдарын түзүү жөндөмдүүлүгүн түшүндүрөт. Чыгармачылык кыялданууда адам өзгөчө жаңылыкты же оригиналдуу нерселердин образын кайрадан түзөт. Чыгармачылык кыялданууда анын натыйжалуу жүрүшүндө эңсөөнүн эригүүнүн ролу чоң. Эңсөө объективдүү чындыкты кайрадан өзгөртүп түзүүгө карата адамдын чыгармачылык күчүнүн багытталышы. Ал илимий алдын ала көрүүнүн негизги элементи болуп саналат. Мен деп жазган Циолковский физикалык күч жөнүндө салмактын толук түрдө жоголушун элестетип жана угуу үчүн дарактарга, үйдүн чатырына чыгып, жиптерге аркандарды байлап учураар элем. Менин ушундай маанисиз ойлорумду унутушу үчүн кичинекей иниме акча төлөгөн күндөрүм болгон деген. Ал эми англиялык улуу фантазист Уэллс караңгылыктагы Россия китебинде большевиктердин алдына койгон планын элестете албай, Кремльди эңсеген кыялкеч деп жазган. Эңсөө кандайдыр бир себептер менен аткарылбай калган ишти аягына адамдын иш аракетин мотиви жана кыймылдаткыч күчү катары кызмат кылат. Эргүү же болбосо илхам дейбиз. Бул личносттин аң сезими өтө ачык болушун, образдардын, ойлордун агымы менен жүрүшүн, ойлонуунун эң жогорку тездикте түшүмдүү өтүшүн айтабыз. Көңүл эргүү өзүнөн өзү пайда болбойт. Ал адамдагы кыйын чечүүдөгү активдүү аракет менен байланышкан. Эргүү келгенде кандайдыр бир маселеге тиешеси жок жагдайлар көңүлдүн сыртында калат. Аракет жемиштүү жүрөт. Ага психикалык процесстер ыңгайлуу өтө турган өзгөчө шарттар талап кылынат. Кыялданууда образдарды түзүү процесстери. Адам өзү ойлогон объектини түрдүүчө чоңдукта, түрдүү түстө, түрдүү абалда, ар кандай жагдайда элестете алат.
Анын мындай мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Бирок образдарды жаратуунун белгилүү бир ченеми бар. Биринчиден, реалдуу нерселердин образдарын сан калем жагынан өзгөртүү аркылуу. Буга биз билгендей эле жомоктогу алптардын же гиганттардын же эргежелдердин образдары мисал боло алат. Экинчиден, клейлөө же желимдөө. Бул жол менен жаңы образдарды түзүү, бири-бирине окшобогон эки объектинин айрым элементтери бириктирилип, клейленип элестейт. Мисалы эле русалканын же кентаврдын образдары биригиши мүмкүн. Комбинациялоонун жардамы менен жаңы образдарды түзүү буга көркөм чыгармалардагы типтүү образдар айкын мисал. Жазуучулар реалдуу адамдарга жакшы, жаман сапаттарды топтоштуруп келип, оң, терс типтештирилген адабий образдарды жаратат. Кыялдануу жана органикалык процесстер. Кыялдануу процесси менен физиологиялык процесстердин ортосунда байланыштын бар экендиги практикада аныкталган. Тигил же бул иш аракеттин натыйжасында пайда болгон организмдин ар түрдүү системаларына өз таасирин тийгизет. Психикалык ооруларга, нервтик ысытманын көтөрүлүшүнө, кан басымынын жогорулашына алып келери белгилүү. Орто кылымдардагы теңсиз социалдык шарт оор эмгек адамдарды нервтик ооруларга, колдорунда, тамандарында кандын топтолушунун пайда болушуна алып келген. Мисалы, жазуучу Волтер Барбалемей туунун эстегенде ысытмасы көтөрүлүп, тамырдын кагуусу жогорулаган. Ал эми Шерешевский аттуу кишинин көп жылдар бою психолог Лурия изилдеген. Ал киши кандайдыр бир нерсени көрүү, денесинде укмуштуудай бир изилдеп келгенде денесинде укмуштуудай бир өзгөрүүлөр жүргөн. Оң колун ысык плитада турат деп элестетип, колунун температурасын 2 градус жогору көрсөткөн. Сол колун сууда турат деп, анын температурасын 1,5 градуска төмөндөткөн. Ал эми Шерешевский өзүн катуу жүрүп бараткан вагондун алдында калдым деп элестетип, жүрөгүнүн кагуусун бир канча эсеге көтөргөн. Тескерисинче жылуу жумшак төшөктө жатамын деп, жүрөгүнүн кагышын нормалдаштырууга жетишкен. Кыялдануу айрым бир кесиптик ооруларга дагы себепчи болушу мүмкүн. Медицинада ястроген деген оору кездешет. Ал сыркоо адамга авторитеттүү дарыгердин же врачтын туура эмес айтылган сөздөрүнөн пайда болот. Ошондой эле мугалимдин окуучуларга туура эмес мамилесинен, туура эмес сөзүнүн, окуучулар арасында кеңири тараган дидоскоген оорусу бар. Психолог Платонов «Сөз дарылайт» деген китебинде дидостогендик ооруга учураган кызды мисалга келтирет. 4 класста окуган Людмила бир мектептен экинчи мектепке которулат. Жаңы мектептеги орус тили адабияты мугалими кызды жылуу кабыл алган эмес. Ал алгачкы сабагында эле тилиң буудай кууруйт, сочиненияны кантип жазасың деп кызды ар кандай сөздөр менен кекеткен. Кыз класска эгер сочиненияны жаза албай калсам эмне болот? Мугалимдин айтканы чын болобу?
ошондо менин башым иштебеген болобу деген ойлор менен алпурушуп отуруп сочинение жазат. Мугалим сочинениянын баасын угусканда, көрдүңбү, менин айтканым чын экен, 2-ге жазыпсың дейт. Ушул күндөн баштап адабият сабагы болоордун бир күн мурда кыздын иштөөсү же болбосо аппетити деп коебуз, жоголуп, кан басымы жогорулап, ысытма чыгып, кадимки оорлуу кишиге айланган. Ошентип түрдүү таасирдин натыйжасында пайда болгон кыялдануу адамдын денесиндеги физиологиялык өзгөрүүлөргө алып келбестен психикалык ооруларды да пайда кылат.